Талас областында акыркы 1 ай ичинде 10 адам сууга чөгүп өлгөн факты катталды. Алардын ичинен 7-өсү өспүрүм жана тестер балдар. Адистердин айтымында өлгөн балдардын көпчүлүгү ата-энелердин же чоңдордун көзөмөлүсүз калган. Кырсыктын алдын алуу максатында Талас облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмү жайкы каникул учурунда өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Жаш өспүрүмдөр сууга түшүүнүн эрежелерин билүүсү зарыл. Чоңдордун коштоосу жок жалгыз суу жээктерге, көлмөлөргө түшүүнүн коркунучу чоң экендигин адистер эскертет. Ошондой эле үйлөмө баллон жана матрастар менен сүзүү, кайык менен сейилдөө да кооптуу. Анткени алар шамал болгондо жээктен оңой эле алыстап кетип, өмүрүңүздөргө коркунуч жаратат. Ымыркай балдарды да бассейнге жуундуруучу жайларга аз убакытка болсо дагы кароосуз калтырууга болбойт. Бүгүнкү күндө бизде ушу Талас облусунун аймагында 10 факты катталган. 10 фактынын ичинен 11 адам сууга чөгүп каза болгон. 11 адамдын 7-өсү жаш өспүрүмдөр. Бул боюнча азыр атайын иш-чаралар жүргүзүлүп жатат бизде. МЧС менен бирдикте көлмөлөр текшерилет. Талас шаарынын ичинде жайгашкан көлмөлөр текшерүүгө алынган. Бунун бирден бир себептери эле бул жаш өспүрүмдөр ата-энесинин кароосу жок сууга түшкөнү чыгышат. Ата-энелерге ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу, телевидение, радио аркылуу эскертүүлөрдү берип атабыз. Жаш өспүрүмдөр менен иштөөчү инспекторлор дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Көлмөлөрдү дагы атайын текшерип, ошо сууга түшүүнүн эрежелери барбы, ата-энелердин кароосу менен түшүп атабы, ошонун баардыгы азыр катуу көзөмөлгө алынып атат. Биз балдарды сууга немеге Талас суусуна эле алып барабыз. Жанында болобуз, көзөмөл болуп карап турабыз өзүбүз. Муздак сууга эмес, жылуураак жагына. Ошо. Ой, сууга балдарды жибербеш керек негизи. Оногу бизден чоң водохранилище бар го. Ошо жерге канча бала чөктү. Канча бала ошо жерден жок болду. Биз балдарыбызды жибербейбиз сууга. Ата-энеден да көзөмөл кылыш керек. Эмнеге каякка баратырың деп. Жибербейбиз. Биз өзүбүз сууга жакын жашайбыз. Суудун жанында жашайбыз, бирок балдарыбызды жибербейбиз сууга. Караш керек да ата-энеден. Эми азыр балдарда ушундай. Бияктан башкача, сыртта башкача. Ошондо да көзөмөлдөп коюш керек да балдарды. Бассейнге Таласка алып келебиз. Өзүбүздүн айылда көл жок. Таласка Алымбек эмеге алып келебиз бассейни. Мындай сууга чыкканда Өзүбүз жанында болобуз. азыркы учурда ошо сууга чөкүп кеткендер көп болуп атат да. Андай сууларга алып барбайбыз, чоң сууларга алып барбайбыз. Болгон бассейнге алып келебиз. Биз жайкызын бассейнге барабыз. Таласка келип бассейнге ойной алабыз. Андай чоң сууларга түшөсүз? Чоң сууларга өзүбүздүн айылдагы чакан сууларга түшөбүз, мындай чоң сууларга деле түшпөйбүз. Албетте коопсуздукка гана көзөмөл болот. Себеби эгерде өзүбүз алып барсак, анын кашынан чыгууга биздин акыбыз жок. Кара көзүбүз менен карашыбыз керек. Жок, лагерь боюнча болсо, анда, конечно, вожактар карашы керек, алар көз салышы керек. Үч маал эз алтып уктатуу керек алардын. Эз алышына өзү шарт түзүп берүү керек. Биз албетте баланы карайгыбыздай карайбыз. Канчалык карабасак бала ошончолук тентектик жасап жибериши мүмкүн. Сууга чөгүп кетиши мүмкүн. Бири-бирин итерип жибериши мүмкүн. Кыскасы баланы өтө коопсуздук менен кароо керек. Эми жаңы проекти кирип атат айылгачы ошо бассейн жөнүндө салабыз тигүү деген имиш болуп атат. Эми ошо болсо балдар түшүрүп, үйрөтүп суудан качпайт эми. Суу жакшы да. Сууга түшүп оңойгон балдарга. Ошол. Мындай чоң сууга жибербейсиздер, Чоң сууга жибербейбиз. Мен билбейм, улуу кишилердин эмелери барчы, менин балдарым өзү кичинекей эле. Өзүм деле барып кээде сууга түшүп эме кылып турам.